Assalamu алейкум, ардактуу көрөрмандар. Эфирде иман сабактары көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз мазхаб кармануунун мааниси жана ролу тууралуу маек курабыз. Студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Олжобай Алимбеков агайыбыз. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келдиңиздер. Алейкум ассалам. Агай, айтып өтсөңүз, бул мазхабтардын пайда болушу качан пайда болгон, анан алардын мусулмандардын күнүмдүк турмуштагы ролуна токтоло кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Негизи мазхабтардын пайда болуусунан мурда бир нерсеге токтолсок да, эмне себептен мазхабтын пайда болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мезгилинде мазхаб бар беле, жок беле, мазхаб деген эмне өзү деген суроо биздин элибизде дайыма козголуп келет. Көбүнчө баягы мазхаб кармабаган бир жамааттар бар, ошолордун арасынан, адамдардын арасына бир күмөндүү нерселер салып келет да. Зачем биз эмне себептен мазхаб кармашыбызга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мазхаб кармагыла деген эмес го дегендей. Мазхаб деген нерсе бул жол деген түшүнүк болуп, өзүнчө бир ислам түшүнүүдөгү бир мындай школа десек болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар мезгилде мазхабтар болгон эмес. Болуусу да мүмкүн эмес эле. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бар. Бардык маселелерге пайгамбарыбыз өзү чечип берген. Анан эгерде пайгамбарыбызга күмөндүү болуп кала турган болсо, Аллах Таала тарабынан аяттарды, вахилерди күткөн. Анан заман өттү, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өттү. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати деп, мен силерге ислам динин толук кылып түшүрүп бердим деп, пайгамбарыбыз сахабаларга мына силерге динди аманат кылып бердим, эми жеткизгиле деп бул дүйнөдөн өтүп кетти. Анан өтүп кеткенден кийин ошол эле иш, жумуш кимге? Сахабаларга калды да. Анан сахабалар ошол исламды жеткизип, бүтүн дүйнөгө ислам жайылган мезгилде, ушул мезгилде баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан илим үйрөнгөн сахабалар ошол ар бир жактарга сапар кылып барып, ошол жактан исламды үйрөтүштү да. Эми сахабалардын арасында деле аалым сахабалар, анан жөнөкөй карапайым сахабалар болгон. Мисалы 100 000 деген сахаба болсо, ошол сахабалардын бардыгы эле фатва берген эмес. Бардыгы эле жанагындай аалым же бардыгы эле маселелерди чечкен аалымдар болгон эмес. Ошого ислам тарыхын карап көрсөк, 15ке жетпеген гана фатва бере турган сахаба болгон. Муштахид мутлак деп айтабыз. Баягы фатва берүүгө ылайыктуу болгон. Муаз ибн Джабал, Хулафа Рашидин, Абу Бакр, Умар, Усман, Али ибн Мас'уд, ошого окшогон сахабалар белгилүү бир канча эле сахабалар болгон да. Анан ошолор ар жактарга сапар кылып кетишкен. Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Джабалди Йеменге жөнөткөн, барып илим үйрөтөсүн деп. Ошентип Абдуллах ибн Мас'удду Куфага, Умар ибн Хаттабдын мезгилинде, ошентип сахабалардын мезгилинде илим сахабалардан фатва суралынып, алар жооп берилип, илим суроо жооптун фатванын негизинде болгон. Анан сахабалар да азайып барып табииндерге келет. Табииндер ба сахабалардан илим алды. Анан табииндердин мезгилине келгенде пикирлер көбөйүп баштады. Пикирлер көбөйүп баштагандан эң оболку болуп биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахматуллаху алейхи. Анан ошол бардык хадистерди, аяттарды топтоп, анан бир системага салып, эрежеге салып, адамдарга түшүнүүгө жеңилдик кылып бергенден кийин, анан адамдар Абу Ханифадан сурап башташты дагы, анан биринчи жолу Абу Ханифанын мазхабы негизделди да. Мазхаб деген ошол бир жол болуп, мисалы үчүн Абу Ханифа деле менин мазхабыма ээрчигиле деген болгону, мазхаб курулгандан кийин адамдар бар ошондон фатва сурап башташкан. Мурда илим суроо жооп боло турган болсо, Абу Ханифанын мезгилинде эрежелерге түшүп баштады. Анан ошондон баштагандан кийинки имам Маликтин мазхабы, анан имам Шафии, негизи мазхабтар көп болгон, бирок бизге жетип келген Ахлу Сунна вал Жамаат деген 4 мазхаб гана бизге ушул мезгилде сакталып калды. Исламдын Адан Ияга чейин, мисалы үчүн ошол бардык маселени чечип берген. Эми 4 мазхаб дегенде бул 4 школа дейбиз. Пайгамбарыбыздын динин түшүнүүдө 4 школа. Мисалы үчүн Кыргызстанда деле билим берүү министрлиги бар, бирок мектептер көп. Бардыгы эле билим берүү министрлигинин программасы, бирок
муну окуу мектептин окуу үйрөтүүсү башкачараак. Мунун бардыгы максаты эле баягы билим берүү министрине баш ийгендей эле ушул 4 мазхаб болуп калган. Анан 4 мазхабтын айырмачылыктары деги эле жок. Мисалы биз 80%, 70% 4 мазхаб бардыгы бир пикирде. Бирок 20-30% да Абу Ханифа бир нерсени мен мындай түшүндүм деген, имам Шафии мен башкачараак түшүндүм деген, ал өзүнүн жолу менен кеткен, бул өзүнүн жолу менен кеткен. Кимди кармаса ошонун фатвасын ээрчиген. Бирок бул көбүнчөсү эле бир майда маселелерде деп айтсак болот да, эми чоң өтө мындай парыз маселелерине талаш аз эле, бардыгы сүннөт, мустахаб ушундай маселелерде кичине. Дүйнө мусулмандарынын арасынан кайсыл мазхабта кармангандар көбүрөөк? Азыркы мезгилде дүйнөнүн 80%дан көбү Ханафи мазхабын карманат. Ханафи мазхабы ушунчалык терең мазхаб болгондуктан бүтүндөй заманда бүтүндөй суроолорго жооп берген. Ошондуктан Ханафи мазхабы менен кылымдар мамлекет башкарылган. Биз айтайлы Салажикалардын мезгилинде, Газнавилердин мезгилинде, андан кийин Аббасилердин мезгилинде жана андан кийин Осман империясы 600 жылга жакын мамлекет башкарылган. Ошол менен ошол жер бетине тароосунун бирден бир себептеринен ошол. Эмне себептен мамлекет башкара турган болду? Себеби бардык социалдык жана экономикалык, аскери бардык маселелерге толук кандуу жооп бере ала турган болгон. Ошол себептен Ханафи мазхабы көбүрөөк таркаган. Мазхаб кармануу бизге милдет болгон. Эмне себептен бизге милдет? Себеби биз пайгамбарыбыздан алыстап калдык. Канча деген 14-15 кылым алыстадык. Биз пайгамбарыбыздан алыстаган сайын адамдар дагы пайгамбарыбыздын хадис сүннөттөрүн, аяттарын түшүнүү алсыздап баштайт. Мисалы, адамдар айтат да, Куран менен сүннөт бардык маселеге жооп бериш керек депчи. Жакшы сөз. Бирок биз карап көрсөк, аалымдар издеп чыгыптыр, Курандын ичинде 500 эле аят бар, өкүм алына турган. Ал эми хадистерде 2,5 миңден 5 миңге чейин гана хадис бар, өкүм алына турган. Эгерде жанагы хадистен, Курандан эле алабыз дегендер болсо, анда ушул менен маселени токтоп калат. Жаңы маселеге кантип чечип берет? Ошого жана мазхаб кармабайбыз дегендердин акылынын кемдиги деп айтсак болот да. Ошол мазхаб бул Куран, сүннөттөрдөн бардыгын топтоп чыгып, акырында бир натыйжа чыгарып бизге эреже жазып берген. Ошол эреженин негизинде азыркы жаңы пайда болгон маселелерге ошол эреженин негизинде жооп беребиз. Мисалы үчүн банковый системаларды биз Куран хадистен кантип жооп беребиз? Дагы башка толтура маселе бар, жаңы пайда болуп аткан маселелер, аларга кантип жооп беребиз? Алар бардыгы Куран, сүннөттөн алынган эреженин негизинде жооп берет. Аны шарият илиминде тахриж деп айтылат. Баягы Куран, сүннөттөн түз алуу хижраттын 400-жылы токтогон. Башкача айтканда, 4-кылымга чейин адамдар Куран, сүннөттөн өкүм алышкан. 4-кылымдан кийин бардыгы мазхаб кармап баштаган. Тарыхта ушундай. Анан мына мазхаб кармабайбыз дегендер бул кечири чыкты, 100 жылдын ар жак бер жагында, 200 жылдын ар жак бер жагында. Хижраттын азыр 1400, 1500-жыл болуп атабы? Ошо 400-жылга чейин Куран, хадистен өкүм, андан кийин бардыгы мазхаб кармаганга өткөн. Себеби жанагы 500 аяттан, 5000 хадистен өкүм алынып бүттү. Алышы мүмкүн болгон өкүмдөрдүн бардыгын же Абу Ханифа алды, же имам Шафии алды, же Малик, же Ахмад алып бүттү. Эми алар алып туруп эреже түзүп койду. Ошол эрежеден эми жаңы пайда болгон маселелерге жооп беребиз. Биз маселе. Ал Куран, хадистен азыркы жаңы маселеге каяктан табабыз? Жана мазхаб кармабагандар болсо, кийин Куран, хадистен жаңы банктагы же болсо бизде жаңы пайда болгон маселелерге жооп бере албайт да, анан өзүлөрүнүн акылы менен жооп берип баштайт. Ислам деген бир адамдардын акылы менен жооп бере турган нерсе эмес. Мазхабтар эреже түзүп койгон, Куран, хадистен алып, бир канча хадистен, Курандан бир эреже түзүп койгон, ал эрежеден анан жаңы пайда болгон маселелерди. Мен бир сизге бир мисал келтирип берейинби, эгер убакыт болсо. Мисалы, мага бир суроо келди да, бир кыз каза болуп калган. Каза болуп калган, ал кыз колуна тырмак чаптаган кыз экен. Анан мага суроо келип калды, ушундай бир кыз каза болуп калды, колуна тырмак чаптаган экен. Эми кантип аны гусул кылдырып, кантип жаназа окуйбуз? Бизде билесиз, колго лак чапталса же болсо тырмак чапталса, ага даарат өтпөйт, гусул өтпөйт. Гусул өтпөгөндөн кийин жаназа да өтпөйт.
Бул кыз каза болуп калды. Эми бул кызга кантип жууп, кантип жаназа окуйбуз деген суроо келди. Анан жаназа окубай көмүп коелук десек жарабайт. Тигини колун тырмагын, жанагы тырмак жасагычтарга алып келип анын тырмагын алдырайлык десек, өлүп калган кыздын тырмагын ким келип алат? Оор маселе. Эми ушуну кана мен эрмин деген бирөө чыгып Куран хадистен ушунун далилин таап берсинчи. Далилин таап албайт. Аны ошол Ханафи мазхабта түзүлүнгөн эрежеден гана биз эреже ойлоп табабыз. Анан мен ошол кызга жооп бердим. Ошол бойдон кызды жууп жаназа окула бергиле дедим. Анан суроо туулду. Бул жаназа өтпөйт го тырмакка дегенден кийин жооп бердим. Ооба, тырмак өтпөйт, бирок бир эрежелер бар бизде. Мисалы үчүн бизде тырмак чапталып денеге бир нерсе жабылып калса гусул өтпөйт дедик. Бирок өлүп калгандан кийин өкүмдөр бир аз өзгөрөт. Мисалы бизде бир адам каза болуп кала турган болсо, өзү оозго дагы, мурунга да суу алыш керек болот да. Гусулдачы парыз го. Бирок өлүп калган же болбосо каза болгон адамга оозуна, мурдуна суу алынбайт. Эмнеге десе, ага кыйын, хараж деп коет. Кыйын, аны кантип кылат? Оозуну ачып кантип суу куюп оозун чайкатат? Жок, бул жерде бизге кыйынчылык болгондуктан ооз менен мурун калып кетет да, калган бүтүн дене жуулат дейт. Эмне себептен десе, себеби оозуну ачып куйсак сууну, аны сууну кайра чыгарышыбыз керек. Кантип чыгарабыз? Чыкпай калып кете турган болсо, ичинде кан, пан же башка бир нерсе болсо, эртең кепин дегенден кийин кайра чыгып кетсе, кепин жаман болсо, кайра биз жаназа окуй албай калабыз. Анан ошого алымдар не деген? Ооз менен мурунду каза болгон адамдыкы жууш кыйын болгондуктан аны эмне кылбайбыз? Ошол бойдон таштайбыз да, башка жерин жууй беребиз деп. Эми ушул маселеден тахриж кылдык. Даяр эрежеден башка өкүмдү чыгардык. Анан айттым, мен азыр мунун тырмагын жуулуп алуу кыйын. Мисалы үчүн бирөө жана тырмак жасагандар алып келип $1000 берсеңиз да келип анын тырмагын тазалабайт да. Анан биз айттык, ошону жууш, жуулуп алыш кыйын болгондуктан ошол бойдон жууп, себеби кыйынчылык болгондуктан хараж деп коет. Ошол жанагы ооз менен мурунга салыштырып, ошол бойдон жууп көмүлөт деп фатва бердик да. Мына ошого маселелерде Ханафи мазхабында түзүлгөн эрежеден башка эрежелерди чыгаруу азыркы заманда Куран хадистен эч ким өкүм чыгара албайт. Абу Ханифа Куфада болгон, Иракта. Анын өзүнүн окуучулары болгон Абу Юсуф, Мухаммад, Зуфар, Хасан бин Зият, Лу'лу'i жана башка деген шакирттери болгондо Абу Ханифанын эле даражасына жеткен. Ошолордун Мухаммад бин Хасан Шейбани деген шакирти болот. Ага биздин Орто Азиядан бирөө Абу Хафсел Кабир деген бир адам бар, Мухаммад бин Хасан Шейбанидин колунда окуган. Башкача айтканда Абу Ханифанын небере шакирти. Мухаммад бин Хасан Шейбанидин шакирти, Мухаммад бин Хасан Шейбани шакирти, анын шакирти болуп Абу Хафсел Кабир деген биздин Орто Азиядан барганда илим окуп, кайра келип Орто Азияга ушул Ханафи мазхабын таркаткандыктан, анан биздин Орто Азияда Ханафи мазхаб таркап, анан элде ошо Ханафи мазхабын кармап калган. Себеби биздин Орто Азияда ошол Ханафи мазхаб кармалынып, адамдардын салттай болуп калыптыр да бул мазхабчы. Анан бардык суроолорго жооп берген, жана чектен чыккан эмес, бирөөгө душмандык, кастык кылбаган, бирөөгө кол салып, бирөөнү капырга чыгарбаган, өтө мындай бир адилеттүү чечилген мазхаб болуп, анан адамдар жашап отуруп, жана биз айтып жүрбөйбүзбү? Ханафи мазхаб же болсо салттуу ислам депчи. Салттуу ислам деген нерсе жок бизде. Салттуу ислам деген болгону биз колдонуп баштадык. Эмне себептен десе, биздин Орто Азияда карманган ислам, Ханафи мазхаб биздин салтыбызга чейин кирип кетиптир. Бизге салттай болуп калыптыр. Анан ошого адамдарга түшүнүү үчүн биздин салттуу ислам, жанагы ар жактан келген баягы бузуку, түшүнүүгө тайкы жамааттардан эмес, биздин өзүбүздүн жергиликтүү мазхабтардан деп анан айтылып калып атпайбы? Ошол Ханафи мазхаб биздин мамлекеттик немеде кабыл алынган, анан биздин диний идара кабыл алган. Эмне себептен? Себеби бизде ушул кылымдар боюнча ушул дин кармалып, адамдардын каны жанына сиңип калган, башка жаңылык нерсени алып келүүнүн кереги жок да. Муну ошо өзү пайгамбардын жолу болуп аткан болсо. Даяр нерсе турса дагы бир. Мен дайым мисал келтирем да, кээ биркилер айтат да, мен өкүмдү Куран, хадистен өкүм алам дейт. Анан мен өзүм Жалал Абадтан болгондо мисал келтирем да. Даяр мынакей өзбек тууган сонун кылып сага аш жасап берди.
Дамы да сонун, тузу да сонун, эти сонун бышкан. Но ашты жесең жок дейт да. Мен өзүм аш кылам дейт. Пиязды алып келет, сабизди тияктан алып келет, майды куюп, анан күрүчтү салып, анан пияз салып, алмаштырып, анан тамак кылат. Ал тамагы кандай болот? Себеби анын тажрыйбасы жок тамак кылгангачы. Биздин ханафи мазхаб даяр түзүлгөн система, эрежелер менен жашошу менен кайра башкадан Кур'ан, хадистен өкүм алганга кыйналбастан дейбиз да. Же анан ала албайт дагы. Ошого мына ушунча 400 жылдан бери азырга чейин эч ким ала албай эле келет, ала албайт. Анан дагы бир суроо, мазхабтарды бириктирип, башкача айтканда, кээ бир амалдарды бир мазхабтан, кээ бирлерин башка мазхабтан жасаса болобу, же бир мазхабты карманыш керекпи? Бизде ханафи мазхаб бул өтө үлкөн мазхаб. Бул себеби айтып атпайбы, мамлекеттер башкарылган, кылымдардан бери миллиондогон, миңдеген аалымдар чыккан. 100 миңдеген китептер жазылган, миллиондогон китептер жазылган. Азыр ар бир шарият илимин окуганын үйүндө 10 тонна китеби бар. Бардыгы ханафи мазхабта жазылган. Эми бул мазхабка кызмат кылынып ушунчалык сонун болгон. Даяр. Эми бардык маселени биздин ханафи мазхабтын ичинен жооп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен кепилдик менен айта алам. Бирок эми мазхаб деген бул адамдар баягы түзүлгөн системада анча-мынча бир биздин мазхабты кармануу заманга жараша кыйын болуп калуусу мүмкүн. Биздин эрежелер оор болупчу. Ошондой болуп адамдарга кыйынчылык келип кала турган болсо, ошол замандын аалымдары же болбосо ошол ханафи мазхабта муштахид даражага жеткен аалымдар муктаждык болсо гана башка мазхабтан өкүм алганга уруксат берилет. Болбосо өзүбүздүн мазхабыбыз жетиштүү. Ушуга бир мисал келтирейин сизге. Бизде ханафи мазхабта бир аялдын күйөөсү жоголуп кетти. Жоголуп кетсе, Кудайым сактасын, жок, таппай калдык. Аял эмне кылат? Анын иддасын күтүш керек, же башка турмушка чыгыш керек. Ханафи мазхабта эмне кылыш керек? 80 жыл күтүш керек дейт. Анан туура ал боюнча да биздин далилдерибиз бар, Али радиаллаху анхунун фатвасы бар, башкалары бар. Бирок ал кыйын экен да. Баягы аял мүмкүн 20 жашында, мүмкүн 30 жашында күйөөсүнөн калып калган болсо, ал да 80 жыл турмушка чыкпай жүрүүсү кыйын деп, биздин ханафи мазхабтын аалымдары Малики мазхабтан, башка мазхабтын фатвасын алып 4 жыл күтөт. 4 жылдан кийин турмушка чыгып кетсе болот деп фатва берген. Ушундай мезгилдерде адамдардын амал кылуусу оор болгон мезгилдерде, же болбосо бир заманда ушул кыйын боло турган болсо, ошондо гана ошол замандын чоң аалымдары этибарга алынган. Анан бардыгы эле сакал коюп, селде кийген эле алым эмес, атайын этибарга алынган ханафи мазхабта даражасы бир даражага жеткен адамдар гана фатва берилет. Ошо кээ бир абалдарда гана башка мазхабтардан фатва албасак, өзүбүздүн мазхаб жетиштүү. Жакшы. Анан ошол фатва берген адамдар боюнча айтып өттүңүз, ал ким тарабынан бекитилет, андай адамдар кандай талаптарга жооп бериши керек? Фатва берүүгө ылайыктуу адамдын өзүнүн вазаифул муштахидин деген, ошол мисалы мазхабтын ичине муштахид деген сөз илимдин эң жогорку чегине жеткен аалым деген сөз. Ошо бир чекке жеткенден кийин ханафи мазхабта фатва берүүгө ылайыктуу деген өзүнчө нам бар. Аны бир мекеме же мындай беките албайт. Ал ошол исламдын өзүнүн талабы бар, мазхабтын өзүнүн талабы бар. Муну даражага жеткенден кийин бул фатва бериш керек деген. Аны үчүн бизде эң негизги нерсе малака фикхия дейт. Фик ханафиде өзүнүн тажрыйбасын топтошу керек. Ал адам кеминде 20-30 жыл илим алыш керек устаздардын арасында. Бардык ханафи мазхабтагы белгилүү китептерди устаздын астында окуп чыгышы керек. Анан ошол адам мазхабтан канчалык көп даражада эрежелерди жаттаган болсо, анан ошондой адамдар. Эми аны бул жерде айтуу кыйын да, атайын муштахид фил мазхабтагы муштахидтердин өзүнүн эрежелери бар. Мындай болуш керек деп. Ошол даражага жеткендер гана. Ал эми бизде азыр эмне болуп атат? Эми идара диния муфтиятта эми бир фатва бөлүмү деп ачып, ошол жерге илимдүү азыр деген адамдарды коюп койгон. Алар фатва бербейт. Алар эмне кылат? Алар адамдардын арасындагы болгон анча-мынча суроолорго китептерден гана маалыматты көчүрүп жеткизип берет. Фатва деген нерсе
эч жерде жок, эч бир алым сүйлөбөгөн, ошол алым гана чечип берген нерсени фатва делинет. Ана азыркы мезгилде бизден фатва деп айтылып аткандар болгону китептерден, жанагы карапайым адамдар ал китептерге колу жетпейт да, ал бир аз илим окуган 10 жыл, 20 жыл, ошо китептерден таап маселени чечип бергендер. Ошолор азыр биздин мезгилде муфтий же жана алымдар деп айтылып жүрөт. Демек баягы кайсы бир кандайдыр бир талаштуу маселеси боло турган болсо, жарандарды муфтият мекемесинде чакырсак, ошол жерден алымдар атайын адистер бар, ошолор китептерге карап Ханафи мазхабтын негизинде чечип беришет. Бирок ал муфтий, чыныгы баягы шариятыбызда муфтий болуш үчүн ал өтө жогору даража. Кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүн студиябызда конокто Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Олжобай Алимбеков агайыбыз болду. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрүп турсаңыздар болот. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.